Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Бүгүн биз көкбөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Бул чыгарылышта Көкбөрү Федерациясынын жыйыны, казакстандык командалардын Кыргызстанга келиши, жана Бауш Султанбековдун жаңы командага келиши жана башка кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. 26 июль күнү Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын жыйыны өттү. Жыйында эл аралык мелдеш тууралуу жана жаңы эрежелер маселеси талкууланды. Жыйынга федерациянын президенти, вице-президенттер, ошондой эле Диний тарбия жана спорт федерациясынын жетекчиси Айбек Абдымомунов катышты. Ошондой эле команданын өкүлдөрү, жетекчилери жана капитандары кошулду. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Федерация жакын арада маалыматтар менен бөлүшөрүн айтты. Расмий маалымат таратары менен эрежеде кандай өзгөрүүлөр болгонун айтып беребиз. 27 июль күнү Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Талас Бегалиев, вице-президенттер Рамис Жунусалиев, Руслан Титуев алдыдагы өтө турчу Кыргыз Республикасынын эл аралык кубогуна карата Казакстандан келген Астана командасын Ак жол өткөрүү пунктунан тосуп алды. Келипсиздер Кыргызстанга? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келдим, рахмет. Кыйналбадыңыздар? Жок, жакшы, кадимди тамаша келди. Жакшы. Буйруса оюнга болгон даярдыктарыңыздар? Даяндадык, азыр жакшы оюн көрсөтөбүз деп ойлойбуз. Дагы даярданасыздар? Даярданабыз, сол үчүн эртерээк келип атабыз осунда. Жакшы, ийгилик каалайбыз сиздерге. Рахмет. Ошондой эле бул турнирге Алматы командасы дагы кызуу даярдык көрүп жаткандыгын төмөнкү видеодон көрсөк болот. Көкбөрү Федерациясы 1-20 август күндөрүндө Чолпон Ата шаарында ыктыярчыларды издейт. Ыктыярчылар баракчаларды жана баннерлерди таратууга жардам беришет. Тамак ашы бекер. Толук маалымат үчүн төмөнкү номерге байланышыңыздар 0700 69 64 44. Трансферлер тууралуу сөз кылсак, Достук, Ала Тоо клубтарында чаап жүргөн Бауш Султанбеков алдыдагы турнирде ийгилик командасында оюн көргөзөт. Бауш жаңы командасында жаңы ат менен ойнойт. Жаңы Аргымак Шеройдун баласы, быйыл 4 жаш. Дамир уулу Бекбото кайрадан өзү тарбияланып чыккан. Алтын Альянс же Бакуат Талас командасында оюн көргөзөт. Дамир акыркы жылдары ийгиликте ойноп келген. Ага чейин болсо ал Бакуатта ойноп, мыктылыгын далилдеп, мыкты оюнчу дагы болгон. Көкбөрү оюнунун дагы бир күйөрманы Гүлзат Касым эжебиз көлдө жүргөн Ынтымак менен Сарыөзөн командаларына барып колдоо көрсөттү. Достук командасы Бишкекте болгондуктан Мурас болсо чогула электигине байланыштуу ал командаларга бара албаганын айтты. Алдыда ал командаларга дагы барарын айтты. Таластан келген Гүлзат эжеге ыраазычылык билдире кетели. Бардык командаларга бирдей мамиле кылган эжекебиз. Кудайым сизге ыраазы болсун. Ар дайым ишиңизде ийгиликтер, жакшылыктар көп болсун. Урматтуу Сарыөзөндүн күйөрмандары, силерди барыңарды чакырам. Ушу команданы колдоп, колуңардан келгенче жардам берип, салымыңарды кошуп колдогула эми. Анан Рустам, эми эң улусу Көкбөрүнүн легендасын айланып калдың сен. Ошо сага рахмат, сага ыраазыбыз. Жалпы эле Кыргызстан, Казакстан күйөрмандарың көп. Анан ушу менин атыман силерге белек кабыл алып койгула. Оюңдарга ийгилик каалайм, жигиттер. Бар болгула. Эч жака кетпегиле. Сарыөзөндө эле ойногула. Ошол Самат сага да ийгилик каалайм. Рахмат. Ден соолукта болгула, оюнду жакшылап өткөрүп алалы, буйруса. Тозу дегендей. Урматтуу көрөрмандар, Көкбөрүдө кандай эрежелер киргизилиши мүмкүн жана ошондой эле алдыдагы эл аралык турнир кандай деңгээлде өтөт? Ой пикир калтырыңыздар.